Siz мындай деп интервьюда айтыпсыз. 3 дос жөнүндө. Садыр Жапаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жөнүндө. Садыр, Ахмат, Камчы, Кут силерге 3 жолу келди, жараткан өзү берди. Бирок кайра эле келе бербейт. Ошого карабастан чагымчылдар ортоңорго от салса, ынтымагыңар ыдырап, бириге албай жүрөсүңөр дедиңиз. Бирок чындыгында мына 2010-жылы баягы кандуу окуя болуп өлкөдө өтө опурталдуу кырдаал түзүлгөндө сиз айткан ушул 3 дос башын бириктирип, ошол Ош окуясында болуп, башка кыйын мезгилдерде болуп, парламенттик шайлоодо Ата журт саясий партиясы эң алдыңкылардан болуп келген. Мына ошондо сиз дагы бар элеңиз. Кийин ушул эле жигиттер камалып башына кыйын иш түшкөндө, булардын укуктарын коргоп, парламентте тынбай сүйлөгөндөрдүн башында сиз турдуңуз. Эл ага күбө. Айтыңызчы мынакей, бүгүнкү күндө Садыр менен Камчы азыр мамлекет башына келдиңер, элдин ишенимин, үмүтүн актагыла деп, анан ушундай ынтымакты ыдыратпагыла деген оюңузда эмне бар? Биринчиден мен Facebook'a жазганда кичине башкача жазгам. Себеби эмне үчүн мен жаздым? Чагымчылдарга бул ирет ошолордун ой максаттарына жетүүгө мүмкүнчүлүк бербегиле деп атам да. Анткени бир эле күндө Ахматбек Келдибеков боюнча тим эле спец видео чыгарышып таратышты да. Бүт жалган жалаалар эми колунан келишинче каралашыптыр да. Экинчиден ошол эле күнү Камчыбек Ташиев жөнүндө бир 3 серьезный материал чыгып кетти да. Абдан жаман материалдар чыкты да. Бирөөсү мен чекисмен деп жазыптыр, бирөөсү Лөлүдөн баатыр чыкса өз чатырын чабат деген бир темада дагы мындай бир тоголук кат жазып ийиптир неменин атына. Ошол эле учурда митингдер болуп, уже Садыр Жапаров кетсин деген сөздөр менен чыгышты да. Бул жөндөн жөн болгон жок. Үчөө жөнүндө бул мыкты кыргыздын жигиттери жөнүндө сразу эле мына ошондой бир күндө чыгышы бул жөн эле мындай төп келишкен окуя эмес да. Мен ойлойм, чагымчылдар баягы 2010-жылы, 2007-жылы эми мен кут деп айттым, бул шанс сыяктуу деп айтсак болот. Эми кут деле бир эле үйгө жерге келе бербейт. Ошол кутуң куттуу болсун деп адамга дагы арналат да бул сөзчү, адам баласына дагы. Мына ошондо чагымчылдар ушул 3 күчтүү лидерлерди Жапаров, Келдибеков, Ташиевтердин 2010-жылы ынтымагын ыдыратып туруп, разделяй, потом властвуй деген бир ушундай жаман бир жөрөлгө бар да, ошону колдонушуп туруп, анан чагымчылдар анан 2010-жылы мына ушундай ата журтту ошону менен бирге ушул жигиттердин тагдырын талкалашкан да. Мен ошон үчүн азыр ошол эми жазылып аткан нерсе жөндөн жөн жазылбайт, даже керек болсо сөз дагы жөндөн жөн айтылбайт. Сөзсүз түрдө сөзгө, жазылган нерсеге, айтылган ошол кандайдыр бир видео болобу, же болбосо кайрылуу болобу, ошого көңүл буруш керек. Ал жөндөн жөн эле болуп аткан нерсе эмес да. Ошон үчүн абдан бир чагымчыл күчтөрдүн мындай уже чыга баштаган, алар керек болсо пландаштырылып, бүгүн момундай деп, эртең башкача, дагы ар түрдүү ыкмаларды колдонуп туруп, чабуул жасай тургандарын мен түшүндүм дагы. Мен ошол 3 лидер жигиттерибизге мына мен кайрылуу жасап койдум. Чынында эле шанс 3 жолу берилет. 2007-жылы берилди, 2010-жылы, мына 2020-жылы. Анан үчөөнү бөлүп кароо мүмкүн эмес да. Себеби үчөө гана бири-бирин толуктап турган. Ата журт күчтүү болгон, бир эле 3 лидер бириккендиктен эмес, ата журт күчтүү болгон,
күчтүү инсандарды топтой билгендиктен патриот инсандар өзүнүн ошол партиясын ата журтка ошону менен бирге идеологиясы күчтүү болуп эл абдан катуу колдогон 2010 жылы бүгүнкү күнгө дейин ата журт партиясынын мындай айтканда мүчөлөрү дагы да биз менен да. Алар бизди саткан жок, таштап кеткен жок, кандай кырдаал болбосун. Мына ошол биздин ата журт партиясынын күйөрмандары дагы деле биз менен. Мен ал үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем.